Assalamu alaikum. Биздин катталуучулар, мекендештер, замандаштар. Бүгүн 7-июнь, жекшемби. Оштун автоунаа базарына бүгүн жолум түштү. Сиздерге кичине обзор кылып берейин дедим. Көптөн бери видео жүктөбөйм. Бир жыл болуп калды окшойт видео жүктөбөгөнүмө. Машинаны базарда байкап көрсөм 80% Кореянын машиналары, 80%. 10% Япония бар экен, бир 10% Европа бар экен. Калганы дээрлик 80% Корея. Бул эмнеден кабар берет? Бул кардарлар бензиндин кымбаттаганын көрүп атабыз. Ошондон улам балким мындай экономичный вариантка өтө баштаганбы деп ойлоп атам. Азыр мисалы үчүн могу навестин ичиндегилердин деле басымдуу бөлүгү Кореяда. Баалары андай деле мындай өзгөрүү жок. Мен билишимче баалар ошо мурдагыдай эле көрүнүп атат. Эми баягы соодалашканда билинет. Мисалы үчүн могу кайсы марка экен бул? Бул Grandeur экен. 16600 дейт. Эми кээде мындай да, могу авто базардагы бааларды мен айтам да, мындай жазып коюшат экен, мындай элечи. Кардарды тарта турган баалар өтө аз экен. Автосалондордо кардарды тарта турган баалар автосалондордо көп да, байкайм. Бүгүн срочно сатышым керек деп туруп, базардан бир $2000 ылдый келген унааларды мен көрүп атам да автосалондон. А могу жерде мисалы үчүн көпчүлүк мындай ценаны жазып коет экен. Мына кымбат ценалар жазып коюшат экен. Lexus 11000 дейт. Бул жөндөө эле жазып тур баасын. Эми кээ бирлер бар комплектациясына карап жазат. Бул эмне экен? Бул Kia 22000 дейт. Жылы 2023 экен. Ушундай. Унаалардын басымдуу бөлүгү Корея. Только так Корея. Япония менен Европа бир 10%-ин түзөт экен да базарда. Бул өзү могу базар европейский базар деп айтылат да. Европейский. Бирок бул базар корейский базар болуп калыптыр. Өзүнүн нар жактагы базар корейский базар деп айтылат, нар жагы. Бул жак европейский дейт, бирок бул жерде эле корейский болуп калыптыр да. Копиятылар, мисалы үчүн баалары 11800 экен. 2018 экен бул. Менин Мерседеске болгон сүйүүм бар эле, бирок Мерседеске болгон сүйүүм улам өчүп баратат да. Эмнегедир? Себеби базардын өзүндө мен германский машиналарды өтө эле аз көрдүм. Мерседес бирок статус өзүнчө аныкчы, чынчына келгенде. Сапаты, жумшактыгы боюнча Мерседестен бетер жок, чынчына келгендечи. Бул ГАЗ 2019. Канча деп атасыз? 10 $10,000 экен бул. Бул ушу тоже Hyundai. Kia'лар, мыналар 13500 экен. Мына ушундай. Кореяда соода эми канчалык деңгээлде болуп атат, билбейм эми, базар чоң, мынакей. Базар чоң, бирок тиги бурчтарын көрдүм. Машина аз. Бир 2 полоса жарымы бош турат. 2 полоса жарым бош турат. Машина азырактай. Ушундай, достор. Базарда баалар ушундай. Ушу сиздерге кичине обзор кылып коеюн дедим. Авторынок ош. Кореялар, бүт Корея. Ну, Мерседес, свет вообще сонун экен, ночь. Очкиде вообще сонун көрүнөт экен. Бордовый свет, айымдар ала турган. Бул болсо вообще BMW. Бунда свет өзгөчө экен. Калган Корея. Вариант болсо Корея.
Санаталар. Санаталар, мынакей. Ушундай. Азыр мен аркы Оштун чоң базарына кетип атам, жаңы базарынач. Бүгүн убактым болуп атат, бир нерсе алышым керек эле. Ошол базарга мен бүгүн биринчи жолу кирем, мындай ичин аралапчы. Сыртынан мындай бир көргөм, антак ичине бүгүн кирем, ал ошол жака барам. Ал жактан да сиздерге обзор берем, Кудай кааласа. Ошол ийгилик. Базарын берсин, келгендердинчи. Базарын берсин.